закондо мындай жазылган. Биринчи чыккан электр энергия собственный нужда өз үчүн колдонот. Экинчи келишим договорной основе, анан калганын энергоснабжающий компания сатып алат. Эгерде трансформатордун эскини коюп, же линияны эскини авария болсо, андан көп жоготосуңар. Биздин берген условияны сактаганга аракет кылгыла ар бир пункт. 3 ай мурун жалаң ошо биздин өзүбүздүн мамлекеттик ишкерлерди жана чакан кестерди курабыз деген, анан күндөн энергия алган станцияларды курабыз деген, шамалдан чыккан электр энергияны курабыз деген инвесторлор баарын биз бизнесмендерди чогултканбыз. 40ка жакын суроо болгон. Биринчи маселе жер маселеси болчу. Жана андай водный ресурстар боюнча маселе болчу, лесхоз боюнча маселе болчу, тариф боюнча маселе, келишим боюнча көп маселелер көтөрүлгөндө. Мына бүгүнкү күндө токтолуп кетсек, ошол маселелердин көбү бүгүнкү күнгө чечилди да. Бүгүн мына өзүңөр көрдүңөр, көтөргөн маселенин баары анча-мынча маселелер экен, алдын жарымы 50% бүгүнкү күндө чечилип атат. Азыр мына жерди алдык, мындайча айтканда технико-экономический обоснование проект жасаган акчабыз жок деген маселелер. Алар дагы азыр эки фонд, узбекский фонд болду, российский, кыргызский фонд болду. Ошолор менен маселе сүйлөшүп, маселелерди чечкенге аракет кылып атабыз. Мына ийинки жолукканда бизде эч кандай маселе калбаш керек да. Генерация дефицит болуп аткан убакта булардын чыгарган электр энергиясы да бизге мындайча айтканда чоң пайдасын тийгизет мамлекетке.